Мен болсо Сансалият Сүйеркан, больницадан 30 жыл иштеп жүрүп пенсияга чыкканмын. Анан ошо негизи менин жашоо шартым аябай начарлап, тамдарым эскирип, жолдошумга соолуп, балага соолуп. Анан өзүң атайын келип кайрылдым. Мал бакпайбыз, соода кылбайбыз, эгин айдабайбыз. Айдаганга шарт жок, ден соолугум бала кезимден эле начар. Шартым ошол балам. Жардам керек. Макул. Баарын алып алып иш план түзүлөт, иш чара түзүлөт. Мен кол коем. Анан бул боюнча иш башталат, урматтуу агайын туугандар. Уларбек ошол Adex International фирмасынын өкүлүнө сөз берип коелу. Демөөрчүлүк көрсөткөн фирма. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары. Баарыбыз билгендей эле, бир үй бүлөгө үйлүү болуш бул жашоосунда эң чоң бир нерсе болушу мүмкүн да. Мамлекеттин деңгээлинде бул кичинекей нерсе болсо, бирок бир үй бүлөнүн деңгээлинде эң чоң кадам болот да. Анан апабыз чыныгы бактылуу адам экен. Анткени дегенде жөн эле бирөө үй салып бербей, президенттин демилгеси менен үй салып берип атат да. Биз өзүбүз тараптан болсо ошол президенттин демилгесинен үйдү кызмат кылып салып берген, мындайча айтканда, кызматкерлер катары биз дагы сыймыктанабыз. Анткени дегенде бул күнүнө эле же дайыма эле боло берчү нерсе эмес. Анан эң башкысы биз мындай башкача да үй салып бердик да. Анткени дегенде бул Кыргызстанга келип аткан жаңы технология. Кыргызстанда баарыбыз билгендей, Кыргызстанда эң чоң проблемалардын бири бул суук, анан жер титирөө да. Ошол эки маселени түздөн түз чечкен жылуу там да. Канаданын технологиясы болот. Ошол себептен апам Кудай буйрса үшүбөйсүз. Президенттин демилгеси менен кызмат кылып бердик. Рахмат сизге, апа. Чың болсун, журту менен аман эсен жүрсүн, жакшылыкта жүрсүн.